Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк көрсөтүүсүн мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев агабыз. Саламатсызбы? Ошондой эле бизде экинчи коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков болмокчу. Кубанычбек агабыз азыр жолдо келаткан экен. Кубанычбек агабыз келгенчекти биз Канат агабыз менен сөздү баштай берелик. Канатбек ага, соңку кырдаал, соңку саясий окуялар сиздин катышууңузда бир чоң окуялардын, чоң татаал маселелердин, чоң кырдаалдардан өттүк деп эсептесек болот. Спикер болуп бердиңиз. Ошол эле Сооронбай Жээнбековдун жанында ортодо бир ошол укуктук талаага келиш үчүн бир көпүрөлүк милдет аткарып турганыңызды байкап аттык, угуп аттык. Анан соңку учурда президенттик шайлоого да катышам деп турасыз. Деги эле кыргыз саясатынын азыркы абалы, азыркы алган багыты, укуктук талаага келүүсү туурасында сиздин ойлоруңузду кененирээк угалы, кандай эмнелерге күбө болдуңуз, кандай жолдо баратабыз, кантебиз дегендей. Эми чында Кыргызстан бүгүн оңой эмес бир кырдаалга кептелип турат. 5 октябрда болгон нааразычылык акциянын арты менен бийлик алмашты. Бүгүн карасак мамлекетибизде президент жок. Жогорку Кеңештин 5 жылдык конституциялык мөөнөтү аяктаганга байланыштуу биз узартканы менен, бирок коомчулукта 5 жыл деген так мөөнөтү бар. Силер мыйзамсыз отурасыңар деп, силердин чыгарган мыйзамдарыңар дагы мыйзамдык күчкө ээ эмес деп айткандар дагы аз эмес. Анан өкмөт жетекчиси дагы шайлоого катышкандыктан ал дагы өзүнүн укуктарын убактылуу токтотуп шайлоого аттанды да. Демек, мына 3 бийлик бутагынын ошол президент, Жогорку Кеңеш, өкмөт үчүн тең толук кандуу мындай бир легитимдүүлүгү орун албай турган чак. Анан ушул мезгилде жаңы баш мыйзамыбыздын долбоору сунушталып, ал кимдер иштеп, кимдер даярдаганы белгисиз болсо, демилгечи деп аталган депутаттарыбыздын көбү мен окуп эле кол койгом, мени мындай туура эмес түшүндүрүп кол койдуруп алды дегендер жок эмес. Демек, ушул бүгүнкү күнү ушундай бир оор кырдаалда саясий кризистен чыга элек, экономикабызда өтө чоң көйгөйлөр болуп турган учурда илдет күч алып бүгүнкү күндө кайра ушул ооругандар, коронавирус оорусу менен ооругандар көп болуп турган учурда ушул мен ойлойм конституцияны кабыл алыштын эч кандай кажети жок болчу да. Айрыкча ушул Жогорку Кеңештин мөөнөтү аяктады, же аяктаган жок деп мындай бир талаш пикир болуп турган учурда эртең бул баш мыйзамды кабыл алган күнү дагы сөзсүз түрдө бул талаш жарата турган, кийинкиге дагы талаш жарата турган бир жагдайды биз орнотуп атабыз. Ошол себептен муну 7-чакырылыш шайланып келгенден кийин деле муну шашпай, иликтеп, ар тараптын оюн угуп, коомчулукка ачык жарыя кылып, ар бир сунуш кылган адамдардыкын таразалап туруп жетелчү биргесек туура болмок. Ошол себептен ушул ар бир окуунун биринчи менен экинчи окуунун ортосунда, экинчи менен үчүнчү окуунун ортосунда 2 айлык мөөнөт деп да бекер коюлган эмес. Демек, ушул бирөө баягы жетише албай калып, бирөөсү окубай калып, бирөөсү сыртта болуп калып, бирөө ооруп калып, ушул таанышпай балким ошонун орчундуу бир сунуштары четте калып калбасын деген ушул нормалар атайын киргизилген да. Анткени бул баш мыйзам деп бекер аталбайт. Баш деген бул мыйзамдардын үстүндө үстөмдүк кылган мыйзам. Демек, баарыбыздын мамлекетибиздин эрежелерин аныктай турган, баардык бийлик
ортосундагы мамиле тең салмактуулук камсыз турган ушул баш мыйзам. Буга сөзсүз түрдө биз өтө ылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Сиз айтып атасыз, ушул баш мыйзамды президенттик ушул аппарат даярдаган болуш керек деп ой билдирген экенсиз. Анан ошол эле учурда юрист Бектур Зулпуев мырза айтып атат, мекеним Кыргызстан менен биримдик партияларынын талапкерлери алып чыгышты деп. Анан азыркы учурда чындап сиз айткандай авторун таба албай, автору жок баш мыйзам жөнүндө сөз кылып талкуу болуп 2 күндөн бери ушу ызы-чуу болуп атабыз. Эми мен жанында туруп ушул ким даярдап атканын айта албайм, бирок биз мындай бизде бар маалыматтан таянсак, ошондо эле мен эмне себептен бул Садыр Жапаров бир нече жолу айтты. Мен президенттик башкаруу формасына кайра кайтып келем. Ушуну сунуштайм элге, эл чечсин деп айтты. Мажоритардык системаны кайтарып келебиз. Бул пропорционалдык система, партийный система өзүн актаган жок. Бирдиктүү мандат округтарына кайтып келишибиз керек деп бир нече жолу айтты. Демек демилге андан чыгып атат. Жогорку кеңеште мына эмес депутаттар менен жолугуп атабыз. Бир депутат мен ушул баш мыйзамдын долбоорунун үстүндө иштеп атам деген бир депутатты көргөн жокмун. Андан кийин бир нече жолу жогорку кеңешке келгенде Садыр Жапаровго берилген суроо айтып атты. Аз күндө жогорку кеңешке баш мыйзамдын жаңы долбоорун сунуштайбыз деп. Сунуштайбыз. Барат, түшөт деп. Демек ал жогорку кеңеш ичинде иштетилбеген мыйзам да. Иштетилбеген турган болсо мына депутаттар иштеп атат. Аз күндө өзүңөр чечесиңер. Аз күндө биз сунуштайбыз, жогорку кеңешке чүрөбүз, жогорку кеңештен анан талкуулап анан чечим кабыл аласыңар деген. Угуп жүрбөдүк туура, баарыбыз угуп аттык. Ошол биримдик Мекеним Кыргызстан партиясынын депутаттары менен, ошолордун талапташтары менен мындай сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Аларда кандай сөз болду? Мен көп эле депутаттар менен сүйлөштүм, айтып атпаймынбы. Бир депутат мен ошо жаңы баш мыйзамдын долбоору үстүндө иштеп атам деген бир депутатты уккан жокмун, көргөн да жокмун. Булар жанагы эле депутаттардай болуп, даяр долбоордун астына кол коюп, ушу демилге ичип болуп, эми чыгып калып атышат да. Баш мыйзамдын эмнеси сизге жакпай атат? Эми Колдо оңдоп түзөп ала турган жери жок бекен? Бул жаңы сунушталып атканды айтып атасыз да. Биринчиден ушул парламенттик, президенттик башкаруу системасы эгерде бизге жакпай атса, анан кийин же болсо өзүн актабай атса, бир кандайдыр бир мамлекеттин өнүгүүсүнө бир тоскоолдуктар болуп атса, мен ойлойм, биринчиден президенттик башкаруу системасын бир жаңылык катары сунуш кылбаш керек да. Президенттик башкаруу системасы менен да биз бир эмес 2 президенттин учурунда иштеп көргөнбүз. Эки тең ушул башкаруу учурунда мындай жакшылык менен ал аяктаган жок. Ошол эле тиги 2005-жылы ошонун арты менен толкундоолор болду. 2010-жылы толкундоолор болду. 2010-жылы толкундоолор болгондо дагы мындай канча деген биздин эр азаматтарыбыздын өмүрү кыйылып, мындай чоң бир курмандыктын арты менен саясий система өзгөргөн да. Ошол себептен мен ойлойм, жаңылык катары сунуш кылбаш керек. Ошол эле бир мандаттуу шайлоо округтарын менен дагы депутаттар шайлап көргөнбүз. Анын да арты кандай болот экен, ошонун арты менен да нааразычылыктар болгон. Ошол эле эгерде азыркы партиялык системанын бир кандайдыр кемчиликтери болсо, анда биз оңдогонго мындай убакыт керек. Отур ар бир шайлоонун арты менен биз ушу өзүбүздүн кемчиликтерди, системанын кемчиликтерин көрүп, андагы сиз айткандай оңдогонго, түзөткөнгө бир мындай шарт түзүлмөк да. Эми мамлекеттер ушу партиялык система менен 50 жылдап, 100 жылдап иштеп келатат да, биз болсо болгон бир 2 шайлоо өткөрдүк. Урматтуу көрөрмандар, жана башында белгилегендей бизге Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков агабыз келип кошулду. Сиздин кечигип атканыңыз жөнүндө көрөрмандарыбызга маалымдап койгонбуз. Анан келгениңизге рахмат айталы. Биз бүгүнкү 2 күндөн бери, 3 күндөн бери чоң талкууга айланып аткан жаңы баш мыйзамдын долбоору жөнүндө, сунуштамасы жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиздин пикириңиз даяр болсо,
уга баштайлык. Даярдык. Негизи бул конституция бул оюнчук эмес да. Муну жол жобосу бар. Жогорку кеңеш бул 28 октябрга чейин конституциялык кеңеш менен бекитип койсо болмок. Себеби өкмөттүн дагы президенттин андай укугу жок. Ал кеңешме баягы скелетин жасаса конституциянын келип болсо ошол жеке эле юристтер эмес биздин тарыхчылар, кыргыздын маданиятын, тилин, билин баарын билген кишилерди алып турупчу, эл алык тажрыйбаны карап туруп, андан сырткары биз юрист катары айтканда көп эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Кыргызстанда милдеттемелер бар. Ошол эле адам укугу боюнча, ошол эле азыркы мисалы шайлоолорду өткөрүү боюнча дагычы, ошонун баарын карап көрүш керек да. Мисалы кээ бир келишимдер, мына жогорку кеңештен ратификация болгон келишимдер, ал биздин мыйзамдардан да жогору турат. Алар биринчи аткарылышы керек. Эгер карама каршылык болсо дагы эл аралык келишим мыйзам чегинде ратификация болуп, жогорку кеңештен өткөн закон түрүндө өтсө, алар өйдөрөөк болот. Демек, бул конституцияны мен түшүнүп атам. Президент болом деген киши азыр деген президенттикке биринчи аттанып албайт. Андан көрө жогорку кеңештин шайлоосун өткөрсө болот болчу, график менен. Андан барып туруп тиги БШКнын имаратын обыскалабай, аларды опузалабай, мыйзам чегинде БШК туура кылды. Кийинки шайлоону далилдеген. Жок, андан мурун президенттикти өткөрүп, анан бийликке келип анан ошондой. Эми президент болуп шайланса, мурунку конституция менен шайланса, азыр конституция жаңы кабыл алынбай турупчу. Анда дагы бир жолу шайлоону өткөрүш керек болуп калат. Себеби анын укугу бир закон боюнча кабыл алынган. А закон обратный сила не имеет дейт. Бүгүн кабыл алган закон кечеги күнгө иштебейт да. Эми ал кээ бир уголовный кодекс жакта бар, если смягчающие обстоятельства деген бар. Ал эле боюнча. Андан болбосо, эми мына эң жаманы Венецианская комиссия бар. Дүйнөлүк комиссия. Алар мына жыйынтыгын чыгарып атат. Бул туура эмес болуп атат. Муну кабыл алганга болбойт деп атат. Кыргызстан биз асманды учуп кетпейбиз да. Биз эл аралык абалдарга, эл аралык нормаларга да баш ийишибиз керек да. Эми мына Венецианская комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин Америка ошо шайлоого берейин деп аткан акчасын береби азыр? Бербесе кайсы акча менен өткөргөн атабыз шайлоонучу? Мына жылдын жыйынтыгы мына өзүңөр билесиңер, бюджет 37-38 миллиардка кем болуп турат, дефицит. Кайсы акча менен пенсия, пособие, айлыктар берилет? Кайсы акча менен жаңы жылдык шайлоого баратабыз? Бул бир деңиздер. Экинчиден, конституцияны элдик талкууга коюш керек, сөзсүз түрдөчү. Бир айдын ичинде талкууну бүтүрө коем деген бул башы оң киши жок кандайчы. Алдын конституциялык кеңешмени аныктап туруп, каражат бөлүп берип, офис бөлүп берип, тиешелүү специалисттерди бөлүп берип койсо, алар мына скелетин жасап чыгарып туруп, элдик талкууга жок дегенде бир 3 ай болбосо 6 ай бериш керек болчу. Андан кийин конституцияны кабыл ала турган жол жобосу бар. Бул кишилер 28 октябрда мөөнөтү бүтөөрдөн мурун ошол конституциялык кеңешмени дайындап койсо, андан кийин шайлоого бара берсе болмок. Ал убактан кийин берки кийинки шайлоодо жогорку кеңеш келгенге чейин эл дагы талкууга алып, сунуш пикирлерин, ой пикирлерин айтат эле. Эми бизде мамлекеттер бар дүйнө жүзүндө 100 жылдан бери конституциясы тийишпеген. Анан бул референдум менен өткөрүү жолу баары бир өткөрүп алам деген сөз да. Мисалы Атамбаев деле өткөрүп алган кийинки референдум боюнчачы. Тиги жерде 20-жылга чейин өзгөрүүгө болбойт деп турса дагычы. Эми азыр жогорку кеңештин деле укугу бар болчу. Конституциянын бир топ беренелерин, бөлүмдөрүн өзүнө өзгөрткөнгөчү. Ал бир жагы деңиз. Экинчиден, карама каршылыктар көп экен, мен проектисин окуп көрдүм. Мисалы ошол курултай талкууланып аткан. Курултайдын сунушу азыркы конституция боюнча ар бир жаран катышканга акысы бар, жана курултай өткөнгө акысы бар эле деп турат. Бул жерде дагы мыйзам курултай жөнүндө жок. Ошол эле маалда курултай сунуш эле бере алат болуп атат. Ошол эле маалда жазылып атат. Бул высший консультативный совет болуп эсептелип атат. Ал курултайдын мүчөлөрү кайдан шайланып келет? Ким шайлайт аны? Мисалы жогорку кеңеш же президент бүткүл элден шайланса, аны курултай келип алып, иди суда бергел, сен отчет бер, сен жакпагалың кет дейби. Кандай акысы бар? Себеби курултайды мен деле өзүмдүн айылыма барат экенмин дагы, 10 уруунун башчыларын чакырып алып туруп, бир койсой парак берип туруп айтат экен, мен курултайга барып келейин силердин атыңардан деп. Анан мисалы бул депутат болуш үчүн же президент болуш үчүн баардык эмеден өтүп атат. Чет элдин жараны эмеспи, мурун соттолгон эмеспи, каражатты кайдан топтогон, үй бүлө буларын барын. А курултайдын мүчөсү ким болуп атат? Эч ким аныктаган жок. Бул бир деңиз. Экинчиден, мына жогорку кеңештин депутаттары иним таарынбасын
октябрда бүткөн мөөнөтүң бар. Себеби 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп турат. Ушул конституцияны дагы ойлоп чыгарган кишилердин бул күнөөсү 71-де жазып коюлган. Да, булардын полномочиясы кийинки шайланып келген депутаттар биринчи сессияга өткөрүп атканда депчи. Андай эгер узарта турган болсо анда бир 30-40 жылга узартып алып отура беришпейби? Эмне керек шайлоон? Дагы бир нерсени айтып койгон. Жогорку кеңештин шайлоосун бул жаңы проектиси боюнча дагы анда мыйзам менен аныкталат деп турат. Ал ким азыр ушул анда азыркы жогорку кеңеш бул президенттик шайлоо менен референдум өткөргөнгө чейин отурушат экен. Андан кийин бул кишилер келип туруп анан конституциялык мыйзам кабыл алабы? Ошол конституциянын негизинде. А кийинки жогорку кеңеш анда качан шайланат? Мөөнөтүңүздөр бүткөнгө чейин эмне үчүн ага узайтып аткан аракеттерге мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Жогорку кеңеш эмне үчүн өздөрү эртелеп кыймылдаган жок? Биринчиден мен буга чейин Кубанычбек Сатинович жок болуп калды. Мен айттым го. Баш мыйзамды мындай бир шашылыш түрдө өзгөртүү же болсо бир жаңы баш мыйзам кабыл алгандай кажети деле жок да. Өзүбүздүн мөөнөтүбүз аяктап атса, саналуу күндөр калса, андан кийин бир кеңешме түзүп, анан биздин мөөнөтүбүз аяп биз тарап кетсек, ал кеңешме кимге сунуш кылат? Ошол себептен эч кандай шашылыш, артынан кубалап келаткан күч жок. Байкен туура айтып атат, жаңы шайлоо жарыялап, жаңы палата келсе 7-чи чакырылыштын жогорку кеңеши. Ошолор шашпай, иликтеп, баарын салмактап, анан чечим кабыл алыш керек. Комитеттен да түш керек. Ал деген жанагы конституциялык кеңешме карап көрүп, баарын тактап, элдин сунушун, ой пикирин баарын көрүп турупчу. Андан кийин комитет өз жол жобосу бар. Ал бүгүн деле өткөрө албайт. Андан кийин закондо жазып турат. 3 окуудан кем эмес. Ар бир окуунун ортосу 2 айдан кем эмес деп турат. Демек ошол нормалары жок эле биз кандай баратабыз бул конституцияга? Канат ака жана сизгелерди айтып атат, ушу парламентибизде эле, өкмөтүбүздө эле баары эле легитимсиз иш аракеттер менен кылып баратабыз, укуктук талаага да толук деле келе алган жокпуз деп. Демек укуктук талаага толук келбей туруп, анда биз кантип ушу конституциябыздын жаңыртуусуна, сунуштоосуна батынып атабыз? Оюмду кайталап койсо мен айтып атам. Бүгүн жаңы конституциянын долбоорун же болбосо өзгөртүүлөр киргизе турганда эч кандай кажет жок. Анткени бүгүнкү саясий кырдаал өзү. Президент жок болсо, жогорку кеңештин сиз айткандай 5 жылдык мөөнөтү бүтүп, биз узартканы менен элде юристтердин арасында талкуу болуп атат. Булар чыгарган мыйзамдар мыйзамсыз, анткени булардын мөөнөтү бүткөн, 5 жылдык мөөнөтү бүткөн деп. Өкмөт башчыбыз жок болсо, шайлоого аттанып милдеттерин өткөрүп кетсе. Анан ушул кырдаалда шашылыш түрдө ушул сапаттуу баш мыйзамды иштеткенге бир шарт барбы? Эртең муну кайра жаңы келген жогорку кеңеш, жаңы келген шайланган президент, булар деле кайра муну башкача кылып бычабыз, муну өзгөртөбүз дегенде чыгышы мүмкүн. Ошол себептен эч кандай шашылыш жок эле, 7-чи чакырылыш муну шашпай бир жарым жылда иштетип, жаңы долбоорун сунуштай турганга мындай шартты койсо болот да. Туура. Экинчи жагын алсаңыз. Макул, азыр 1 айдын ичинде талкуу болот экен, 1 ай. 1 айдын ичинде талкуу болгондон кийин анда декабрдын аягында бул кишилер караш керек да, жогорку кеңеш караш керек да. Бул массалык маалымат каражаттардан да официалдуу түрдө чыгыш керек болчу да. Мисалы Эркин Тоодон тигулардан, биз эми интернеттен окуп калып атык азырчы. Муну ким жазып чыгарды ошочу? Бул кимдики? Мисалы карасаңыз, анда азыр мына депутатыбыз отурат, чоң фракциянын жетекчиси. Да, президенттик бийлик мүмкүн керектир. 120 жоопкерчилиги мен деле көп көргөн жокмун, депутат жооп бербейт агачы. Ошол эле маалда депутаттар да күчтүүрөөк болсо, парламенттик бийлик жакшы эле болмок. Анан ошол эле маалда азыр эми президенттик супер бийлик келет экен анда. Президент бирок эч кимге баш ийбейт экен, эч кимге жооп бербейт экен. Мисалы аткаруу бийлигинин жетекчиси президент болот экен. Премьер-министрди жогорку кеңеш сураганда акысы жок болуп калат экен. Бүт даже мисалы булар утверждать этсе бюджеттин аткарылышын сураш керек да. Анда мыйзам чыгаруу бийлиги деген высший контрольный функция буларда. Мыйзамдын кандай аткарылышын көзөмөл кылган только жогорку кеңеш бар. Кен прокуратура эмес алчы. Анан бул жерден бюджетти бекитсе, өкмөт аны аткарбай койсо, кылмыш ишин даже козгоп камаш керек болчу жумуштан. Бул кишилер ала албайт экен андачы. Президенттин
өзүнүн укугу менен ал премьерди коет экен да ала берет экен. Жогорку кеңеш бир эле премьер-министрге макулдук берет экен. Министрлер, вице-премьерлер, госкомитеттердин жергиликтүү баарын президентке. Андай болсо президент кимге отчет берет? Ким сурап ала алат президентти? Андан сырткары 2 жолу шайланганга мүмкүнчүлүк кетип атат. Мындай чоң маселелерди чечиш үчүн 1 айдын ичинде мүмкүнчүлүк жок. Декабрдын айында кайсы ким чогулат? Бул жогорку кеңеш талкуулаш керек да, андан мурун комитет караш керек да. Конституцион комитет бар өзүнчөчү. Алар менде 1 саатта кандай чара кылат? Андан кийин ошол жерде бир конференциялар или мындай обсуждениялар болуш керек да. Анан 10-уна чейин аны кантип печатать этип элдин баарына тарата коюшат. Сиз ойлоп көрсөңүз, азыр мисалы 62 кандидат чыгып атат. Кишилердин программасын кимисин окуганга мүмкүнчүлүгү болот, конституцияны ким окуганга мүмкүнчүлүгү болот. Эми бул кол жоолук эмес да, момунтөрдө будамайлап туруп кабыл ала койгондойчу. Мен дагы бүгүнкү күнгү конституциясына бир топ беренерлер бири-бирине каршы экенине нааразымын. Бирок аны оңдоо жолу башкача болуш керек, баары мыйзам чегинде. Башка бир киши келет дагы эртең айтат, бул дагы жарабай калды, муну өзгөртөлү дейт. Бул мамлекеттин каражаты да кетип атпайбы? Азыр мына кышка даярдык кандай? Барбы бизде жокпу? Эшикте кандай суук болууда? Муну эми жаңылыштык деп коомчулук таанып атат сиздер менен катар эле. Муну эми оңдоо жолу кандай болот? Азыр эми беки электе бул сунушталып эле атат да. Кантип түздөп жолго салып кетсе болот? Мунун бир нече жолдору бар. Биринчиден ушул сунуш кылып аткан депутаттар айрымдары кайра өздөрүнүн койгон колдорун артка чакырып алып атышат. Мен окубай туруп кол коюп турмун. Мага туура эмес түшүндүрүп коюштур деп. Анан кийин бир ошол сунуш кылган демилгечи деп аталган адамдар биз демилгечи эмеспиз деп мойнуна алып атышат да. Айрымдары. Экинчиси баары бир буну жогорку кеңештен талкуулагандан кийин жогорку кеңеш буну мыйзам катары муну референдумга чыгарыш керек. Референдумга чыгара турган болгону аны дагы 80 добуш менен биз чыгарышыбыз керек. Демек палатадан дагы эгерде талкуу жарата турган болсо, палата колдобойбу, ал мыйзам кабыл алынабы, кабыл алынбайбы, бул да чоң маселе. Демек бул мен айтып аткандай, мөөнөтү 5 жылдык мөөнөтү бүткөндөн кийин биз баягы мыйзамды кабыл алганда болгону ушул укуктук бир боштук пайда болуп калбасын, легитимдүү бир орган болуп турса, ушу президенттик шайлоолор өтүп кетсе деген ниет менен ошо мыйзам кабыл алганбыз. Бирок мындай орчундуу мамлекетибиздин тагдырын, элибиздин тагдырын чече турган мыйзамдарды кабыл алганга эч кандай биздин моралдык укугубуз жок да. Депутаттын окубай туруп кол койдум дегенин кандай болот? Бул жоопкерчиликсиз. Бул депутаттардын жоопкерчилигинин кароо туурасында деги эле бир мыйзамдык бир укуктук негиздер барбы? Булар мен окуптырмын дейт, окубай туруп коюп койдум дейт. Эми ар бир депутат эми өз үчүн өзү жооп берет. Мен эми өзүбүздүн кесиптештерди баягы сындаганда туура эмес болуп калат, бирок мен ойлойм ар бир депутат ушул элдин атынан сүйлөө укугун алгандан кийин, ушул баш мыйзамды, башка мыйзамдарды кабыл алуу укугу бар болгондон кийин ар бир добушуна, ар бир койгон колуна өтө мындай жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек да. Анткени ошол мыйзамдар эртең биздин элибиздин тагдырына түздөн түз таасир этет. Кадынай болгон күндө дагы ушул депутаттардын кол коюусунан кийин жарыяланып кетип атпайбы? Түгүл тизмеси жүрөт. Ошол эле сиздердин партияга тиешеси бар Шаршенбек Абдыкеримовдун дагы аты аталып жүрөт. Ал киши өзү бияктабы? Келди. Кол койгондордун ичиндеби, жокпу? Жок, тизмесин көрдүм, өзү менен сүйлөшө алган жокпуз. Кол койдубу, өзү кол койгон жокпу, бирок келди, Кыргызстанга келди. Бирок биздин фракциядан ошол Бектен Сыдыгалиев депутат мага туура эмес маалымат беришкен. Мен мисалы мыйзам долбоор деп кол койгон эмесмин деп, ал өзүнүн койгон колун чакыртып алды. Ошондой эле Атамекенден Эмиль Токтошов чакырып алды. Республика ата журттан Бейшенбаева деген кесиптешибиз чакырып алды. Кол койгон колунду мен ал мыйзам баш мыйзамдын долбооруна кол койгон эмесмин деп.
Демек бир топ депутаттар кайра ушул туура түшүнгөндөн кийин, таанышкандан кийин же болбосо ушул долбоор экенден кийин көптөрү оюн өзгөртүштү да. Дагы бир жолу да айтып коеюнчу. Макул азыр 80 кол койбой кээ бир отказ кылгандан кийин негизи жеке конституция эмес, конституциялык мыйзамдарды дагы 3/2 бөлүгү менен алыш керек. Андан кем эмес да. Анан сөзсүз талкууга чыгып анан алыш керек. Талкууга чыгыш керек конституциялык мыйзам. Бул мыйзамдар бөлүнөт да, башкы мыйзам, андан конституциялык мыйзам, мындай ратификационный мыйзамдар бар. Мурун кодекстер деген көп эле. Мисалы, азыр бул шайлоо жогорку кеңештики азыр бул конституцияга кабылданып кетсе, белгисиз болуп калат экен качан шайлоосу болот кишилердикичи. Бул бир чет. Экинчиден, азыр отуруп иштегенде мүмкүнчүлүгү жок болуп турат. Бул кишилердикин эми азыр күчкө салып, коркутуп, үркүтүп келип туруп, колун койдуртуп алып чыккан менен жанагыдай отказ болуп атса, анан ким катышат? Ушул декабрдын аягында макул ошо скелетин алып келсин. Ким катышат? Жогорку кеңеш кантип токтом чыгарылат? Бул бирдеңиси. Экинчиден, бул жогорку кеңеш эртең элдин алдына кантип барат? Кандай акысы бар болуп атат бул кишилердинчи? Бул жерден просто тарап кетиши керек болчу бул жогорку кеңешчи. Мөөнөтү бүткөндөн кийин, нук калып келип ошондон кийин. Мен да макулмун. Мисалы, президент сырткы саясатты алып баргангачы. Президенттин укугу жок. Мыйзам демилгесинин укугу жок президенттин бүгүнкү күндө, бүгүнкү күндүн конституциясындачы. Мыйзам алып келе албайт азыркы президентчи. Мисалы, болгон күндө дагычы. Өкмөт бардыгы биригип бир мыйзамды долбоорун алып, премьер же орун басары же бир министр алып келе албайт. Ар бир депутат мыйзам демилгесинин укугу бар. Бул эң өзгөчөлүгү да. Анан эми азыр бул конституцияны токтотушуңар керек кабыл алгандычы. Бул болбойт мындан кийин. Эртең кантип элдин жүзүнө барып карайсыздар, кантип кийинки шайлоого барасыздар мына чемчи. Өзүңөр бузсаңар кандай ушу башка кишиден кантип сурап аласыз бизчи мыйзам бузгандарды чемчи. Туура, туура. Ушул мыйзамды толук сиздин оюңузга кошулам. Эгерде мындай иштеп аткан мыйзамдарды тебелеп тепсеп, баш мыйзамды кабыл ала турган болсок, эртең сөзсүз түрдө бул талаш туудурат. Эртең эл кабыл албайт. Чечим кабыл алган депутаттар жооп берет. Ошол себептен мен ойлойм, буну айтпайм. Жана да айттым, азыр да кайталайм. Шашпай, иликтеп, салмактап, жете өлчөп биргешиш керек. Евросоюздун да бир эмесин эске салып коеюн сиздерге. Жарым ай болду, Евросоюз качан мыйзамдык өкмөтүңөр келмейинче биз силер менен карым-катнашты барбайбыз деп койду. Биз кайда баратабыз мына тупик мененчи? Бул кишилер макул бекитип берди, макул өкмөт башчысы бар. Азыркы мисалы Садыр Жапаров же дагы бирөө болобу, Кудай билет ким президент болотчу. Эми ал кишиге любойуначы бул медвежий услуга болду. Мен алысмын 80 киши өзү добровольно кол коюп бергенгечи. Ар бири менен сүйлөшүүлөр болду. Бирок эртең абирди кантип сактап калабыз? Бул бир чет. Экинчиден, биз кайра мамлекетти чоң тупик алып келип атабыз. Анга түртүп атабыз эртеңчи. Бул парадоксальный нерселер менен мен юрист катары айткандачы, президентке бир жагынан укук берип атасыңар, аткаруу бийлигинин башчысы болуп турупчу. Бирок аткаруу бийлигин, мыйзам чыгаруу бийлиги сурагандай киши болуш керек. Анда ал киши кетиш керек андачы. Андай аткаруу бийлигинин башчысы болгонго болбойт да. Себеби мыйзам чыгаруу бийлиги мыйзамды көзөмөлгө алганга толук укугу бар, только ушул орган болот атпайбы. Бул жерде келип айтып атат, премьер-министр болот, премьер-министр пусть отвечает дейт. Анда деген аткаруу бийлигинин башчысы болгонго болбойт президенткечи. Президент баарын дөгөл убакта арбитр болуп келген, ортосуна болуп келген. Мисалы, Конституциялык палатаны өзүнчө чыгарган Конституционный суд, Эми азыр ошонун необходимости барбы? Анын үстүнө бул айдын аягына чейин, декабрдын аягына чейин, мисалы, Конституциялык палатанын мүчөлөрү да толук эмес азыр. Алар да заключение жазып бериш керек да. Мына Венецианский комиссия айтып атат ошол жерденчи. Силердин Конституциялык палатаңардын мүчөлөрү жок. Кандай бул Конституцияны өзгөртүш үчүн алардын да заключениеси болуш керек. Алар да аны карап туруп, тигил берине бул берине каршы эмес, биздин тигил мыйзамдар каршы эмес деп чыгарып бериш керек. Анан жеке эле бул Конституция эмес, андан кийин ким иштейт? Ошол Конституцияга шайкеш боло турган мыйзамдардын баарын карап чыгыш керек да, туура эместерин оңдоп. Бул жогорку кеңеш жок болуп калып атпайбы андан кийинчи? Ким жасайт аны? Күч менен, көчө мененби? Элди алып чыгып кайры басып алып талкалаа мененби? Мыйзамдын диктатурасы болуш керек. Көчөнүк эмес. Мен деле кыргызмын, мен да жүрөгүм кыргыз деп сол. Бирок биз мыйзам аягына келмейинче бир да кошуна биз менен сүйлөшпөйт. Башка мамлекеттерде айтпайлы койдук.
Биз уят болуп атабыз бул жерденчи. Кайра элибиздин убалына калган турабыз. Эртең бирөө көтөрүп чыгат, эртең бирөө эстеге алып чыгат, дагы бул жерде келет, ары дагы өрттөнүп, бирөө өлүп, бирөө канжалап калат. Садыр Жапаров деле ошо мыйзамдык жол менен баралык баарына мыйзамдуу жол менен келелик, укуктук талаанын аркасы менен анан баардыгын иретке келтирелик деп эле аракет кылып айтып аткандай болуп атат. Анан эгерде автору эртеби кечпи айтылат да, табылат да, мунун калкып чыгат болуш керек. Эми эгерде мынчалык көтөрүлүп аткан маселе болсо, ошол эле депутаттарыбыздын, парламентибиздин беделине шек келтирип атса, жалпы мамлекеттин беделине шек туудуруп атса, мына Венециядан бери козгоп, демек булардын дагы, ушул авторлордун дагы эртеңки жоопкерчилиги болуш керекпи? Сөзсүз түрдө болуш керек. Ошон үчүн биз так анык ким иштетип чыккан бул долбоорду, ким сунуштаган атат, муну билишибиз керек. Депутаттардан айтпайм, жогорку кеңеште бир депутат мен ушул баш мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп жатам деген бир депутаттын менен сүйлөшүп көргөн жок. Эми муну бир күндө же 2 күндө жаза ала турган иш эмес да. Муну деген канча күн даярдашты, бирок ошол палатадан эми күнүгө эле жолугуп аттык. Мен ушу баш мыйзамдын үстүнөн 80ди кой, 8-ин уккан жокмун да, мен иштеп атам дегендичи. Ошол себептен туура айтып атасыңар. Ким долбоор сунуштаса, ошол дагы мына жооптуу болуш керек кандайдыр деңгээлде. Жомал депутаттар да кызык да, эмне кол коет? Өзү билбесе көрбөсөчү. Маселе ошондо болот. Биз окубай туруп кол коюп турмун, билбей туруп айтып турмун деп атат. Ким уюштурду? Мен кечээ көрүп калдым, Текебаев Өмүрбек Черкесов жана Зулпуевден сурап атат. Сен жасадың беле, ким жасады? Сал отказ кылып атат. Зулпуев болсо айтып атат, мекеним Кыргызстан талапкерлери менен биримдиктин талапкерлери аркылуу болду деп. Жок, эмес эми анычы. Эми ал мындай да, бул 80 киши азыр отказ кылып ыргып кете берсе, муну ким кабыл алат? Андан кийин бул кишилер да чогулушуп карашы керек да. Нелегитимный парламент болсо дагычы, күчкө сала берсечи. Анан эртең бир эл аралык сотторго барса эмне менен бүтөт булчу? Бизде деген баягы убактылуу өкмөт деген болгон 10-жылычы. Самопальный, самозванный. Кийин ошолордун декреттерин баары ит болбоду. Качып кеткен Надель тиги банкынын эсебин Европада сотко берип 17 миллион евро утуп алган биздин өкмөттөчү. И Центрдагы Кыргыз өкмөтүнүн акциясын арест койдуруп салган. Ошондой эле махкеме боюнча Туркияда ошондой болду. Декрет деген жок. Эми азыр могу жерден мен обижать этким келбейт бул кишилердичи. Эми бүгүнкү күндө эл тааныбай турган парламент могуну келип туруп кабыл алып, анан биз незаконныйбыз, бирок биздин жасап атканыбыз законный деп кантип айтат? Адам өзүн алдай албайт да, баарын алдаса болот экен да. Кандай могу жол менен баратабыз бизчи? Биздин азыр эл деген бир топ, сиздер, мен бир мисал келтирип берейин. Жакында эле өтөт, Американын жана грин картасына кырылышы бел очередте болуп атат. Ишенбей атат Кыргызстандын келечегине. Ишенесиңер, биздин жаштар кетти, келбейт бир тобучу. Билимдүүлөр ал вообще келбейт. Күндөн күнгө кетип атпайбы? Биз кандай бул жерге келебиз? Азыр мына могул пандемиянын убагында экономика башка мамлекеттердики да начарлады. Ошол эле Россиядан бир топ мигранттар жумушсуз калды. Азыр келсе биз кайда барабыз? Россия кенедей жардам кыла алган жок. 100 миллион обещать эткен келген жок. Евросоюздан эчтеке жок. Америкадан бир тыйын келе элек. Венецианский комиссиядан кийин берерин Кудай билет. Кандай жол менен, кандайча кайсы акча менен муну өткөргөн атабыз? Ушул маселе үстүндө парламентте өз ара сөз барбы? Парламенттин реакциясы кандай? Жалпы бирдиктүү бир чечим, сөз кабыл алуу жөнүндө бир. Эми туура эмес сунуш болду деп нааразы болгон депутаттарыбыз бар, өз оюн билдирген. Ал эми кээ жанагы баарыбыз көп болгондой жаңылыштык менен коюп алыптырмын, туура эмес түшүндүрүп, ошол себептен кол койдум, бирөөлөр суранып кол койдум дегендер да жок эмес. Ошол себептен эми жалпы парламенттин бирдиктүү бир реакциясы жыйын боло элек. Аны бирдиктүү реакциясын жалпы жыйында эле аныктабасаң, андай аныктай албайсың. Бирок мен ойлойм, мындай жол менен баш мыйзамды кабыл алууга болбойт. Бул биздин оюбуз. Президенттик шайлообуздун жемиши эмне болчу да? Эми президенттик шайлообузга канчалык таасир этет могу калпыстык? Дагы суроо берейинби муну бул кишигечи? Мисалы, азыр президент курултайы көп бир күндө өткөн атат, референдум өткөрчү. Келди, өкмөт отставкага кетет. Туурабы? Ким бекитет өкмөттөн кийин? Өкмөттүн программасын ким угат, структурасын ким угат, ким бекитет? Ойлоп көрсөңүздөр,
Бул парламентпи? Бул парламент болбойт атпайбы, кандай болот? Эми анда мени туура түшүнсүн депутаттарчы. Анда бул шайлоону деле өткөрүп кереги жок. Bir 30 жылга, 50 жылга шайланып алышсын дагы ошол менен жүрө берсин да. Өзүнүн мөөнөтүн өзү узартып. 2005 жылы биз бир мандаттуудан депутат болуп келдик. Ошондо Кадырбек Ишембаев Мыйзам чыгаруу палатасынан, Мукашев Аксакал өкүлдөр палатасынан алар алды дагы декабрга чейин мөөнөтүн узартып коюшту, өзүнүкүн өзү. Эл деген билет да канча мөөнөткө кимди шайлаганын. Кандай сөзүн өзү өзгөртөт. Ушул менен Кыргыздын тарыхында биз шылдың болуп атпайбызбы бүткүл дүйнөсүнөчү? Ким азыр бир жери менен күлүп атат биз могу референдумга бир күнү референдум, башкы мыйзамдын референдуму менен президенттикке алып чыгып атканыбызгачы. Эмне менен бүтөт могу, ким билет мунучу? Мына бул жерде илимдүү билимдүү кишилер отурабыз. Сиз ишенесизби ошо 70-62 деп мейли даже 20-сыныкын программасын окуп бүтөсүзбү ошо бир айдын ичинде? Анан бул конституцияга сиз өзүңүз сунуштай аласызбы? Муну деген юрист катары мен дагы не смогу все. Муну деген кичине караш керек да. Бул оюнчук эмес да бул. Физикалык да мүмкүнчүлүк. Андай да мүмкүнчүлүк жок да. Анан массалык маалымат каражаттарына кеңири жарыяланыш керек да муну. Интернеттен эле эмес, интернетте жарым сааттан сизди да ашыбайт, бул кишини ашыбайт, мени да ашыба берет. Бизде официалдуу массалык маалымат каражаттары бар. Официалдуу. Анан бул типографиядан отурган императордун да басылып чыгышы керек баары тең. Анын кантип үлгүрөт? Декабрдын айында аягында сиздер чогулушуну бүткөрө аласыңарбы? Бир айлык мөөнөткө макул обсуждение кетсин. Бүткөрө албайсыңар да, физикалык жактан да бүткөрө албайсыңар. Эми мыйзамдын талаптарына ылайык 10 январга эч кандай муну сунуш кылганга бир мыйзам жол бербейт да. Убакыт боюнча да мүмкүн. Убакыт боюнча, ошо убакыт боюнча. Мыйзам боюнча да. Окуунун ортосунда 2 айлык мөөнөт болуш керек. 2 ай талкуу жаратыш керек. Андан кийин гана экинчи окууда кабыл алынат. Андан кийин 2-2 болгондо 4 ай аралык талкуу үчүн калып атпайбы. Ошол себептен 10 январга эч кандай бир мыйзам жол бербейт. Биз зордук менен президенттик шайлоону өткөрүп анан президент шайлап алган күндө дагы аны мыйзамсыз болуп калганда. Жок. Президенттик эми азырчы закон боюнча парламенттик шайлоо өтүш керек болчу. Биз эми президенттикке кирип алдык. Президенттикке кирип алдык. Бул БШКныкын чечимин жокко чыгарышты дагы. БШК айластан президенттик шайлоого баратат дейм азырчы. Кандидаттарды кабыл алып, документтерин карап турчу. Эми ма дегенде закон боюнча парламент шайлоо өтүш керек болчу. Мейли 120 көп деп атабызбы, партия система деп атабызбы, бирок мыйзам боюнча парламент шайлоо өтүш керек болчу биринчи. Андан кийин президенттикке өтүш керек болчу. Ошондо жакшы болмок. Президент мисалы кимдин алдына чыгып туруп ант берет? Ушуну ойлоп көрсөңүздөр. Кимдин алдына чыгып жогорку кеңешке чыгат. Элдин атынан жогорку кеңеш отурат. Ошол жерге келет, коомчулукту кошуп чакырылат. Бирок 100% депутаттар катышы керек. Ал жерденчи. Төрага катышы керек. Илгерки эле карасаңар ушу жогорку сот менен Конституцион соттун төрайымдары турчу эле ошол жерде. Эми азыр макул ушуга баратасыңар, эми ушуга алып барды бул жогорку кеңеш дагычы. Бүгүн бул жогорку кеңеш деп айтыш да кыйын болуп атат. Кээ бири таарынып атат, эми таарынса ой сөзлөрүбүзсүн. Биз айлыгы жок иштеп атабыз дейт. Айлыгы жок иштебей эле премиальныйлар кайда? Представительский, канцелярский, шофёрдун өйдө айлыктарын алынып атат да. Эми ичинде баары мен жамандай албайм, акыл эстүүлөр бар, тажрыйбалуулар, илимдүү билимдер. Алардын бир тобу 80-ин ичине кирген жок. Бирөө да алар каршы чыгып атпайбы. Эгер жогорку кеңеш өзүлөрү каршы болуп, биз албайбыз деп атса, биз кантип ушуну күчтөйбүз? Мыйзам чыгаруу бийлиги отказ кылып атса, кандай күчтөйбүз? Бул бийликтен илегетимди болуп өзүлөрү айтып атпайбы мыначы? Бир шаг менен кетиш керек эле да. Эми азыр мейли президенттик шайлоого барышыбыз керек, айла жок. Бирок президенттик шайлоонун президенттин укугун андан кийин жогорку кеңеш шайланып келсе деле көбөйтсө болот да. Сырткы саясатты берсин президентке. Мисалы, ал мамлекет башчы болуп аткандан кийин бир жака барса, өкмөттөн уруксат сурайбы. Мен Владимир Владимирович, подождите, я премьер-министр уруксат сурайын депчи. Анда эл күлөт да тияктан, аны күтпөйт да. Анан мына бул киши жакшы билет, өкмөт деген коллегиальный орган. Премьер-министр жалгыз чечпейт. Аны көпчүлүк чогулат.
күн тартибы бекилет добуш менен. Аягында анан төрага премьер-министр же орун басары кол коет. Ага чейин күтө береби башкарма башчылар. Бул баш мыйзамды деле сунуштап аткандар, ушул кадамдарга барып аткандар, шайлоону белгилеп аткандар, ушул багытталгандар деле сиз айтып аткандай сиздер сыяктуу юристтер, билимдүү эле башты көздүү кишилер жасап атса керек. Бирок андай болгонго эмне негиз болуп атат деп ойлойсуздар? Эмне түрткү болушу мүмкүн? Эми жанатан бери эле ушул суроо Айланып атат. Ушул демилгечи ким, автор ким деп. Мен ачык эле бүгүн да пресс-конференцияда айттым, азыр да сизге айттым. Ачыктан ачык эле бүгүнкү күндө президентке талапкер Садыр Жапаров бир нече жолу айтпады беле. Мен ушундай сунуш кылам, жаңы конституциянын долбоорун президенттик башкарууга айтып келишибиз керек. Бирдиктүү мандат округдарды кайра ошол бирдиктүү шайлоо округдары менен шайланыш керек депутаттар деп. Жогорку кеңешке мына жакынкы мөөнөттө сунуш кылам деп айтылып эле келатпады. Эми ошонту себептен ким сунуш кылганын, демилгечи ким экенин биз жакшы билебиз да. Анан мен ошол максат эмне деп атасыңар, эми максатта түшүнүктүү болуп турат. Бүгүнкү күндө мындай баардык бийлик бутактарды бир колго алуу аракети да. Сунуш кылган күндө дагы ошону жасап аткан айлана чөйрөнөсүндөгү адамдар деле балким туура жолго көрсөтүп мындай кылалык деп кеңеш кылса болот беле? Мисалы, маселен сиз айтып атасыздар. Болот беле да. Мындай да. Азыр могул мыйзамсыз жогорку кеңеш менен келип туруп, булардын колу менен баш мыйзамды өзгөртүп, бул өзү мыйзамсыз болуп атат. Анын үстүнө мен түшүнүп атам. Ким президент болом десе азыр ошол Садыр Жапаров же да бирөө сразу отурары менен президенттик бийлиги, укуругу күчтүү болсун каалап атат. Болгону ошол, причинасы ошол, бир эле причинасы. Анан эми бул жерден ушул керек беле? Мен оюмча керек жок. Азыр кырдаалда керек жок. Биринчиден, экинчиден бул баары мыйзам жолу менен болуш керек болчу. Азыр мыйзам бул биз тебелеп атабыз. Андан кийин кимден сурап алабыз? Сен мыйзам буздуң, сени штраф салыш керек көчөдөн депчи. Кимден сурайбыз? Баш мыйзам бул деген да бир жолу кечирип болот атайын. Бул кол жоолук эмес да мурчу. Күндө эле өзгөртө бергендей, жолбосо момтип тебелегендейчи. Бир жолу жасап албайлы, анан болду да ошол менен тийбеш. Мейли, ушул жол менен кете берелик дейлик. Ушул коюлган тартип менен өтөлүк, ошол мыйзамды кабыл алалык, шайлоолорубузду өткөрөлүк. Жыл айлансын, соңун кандай элестетебиз? Эмне болот? Артында эмне күтүшү мүмкүн? Соңу биринчиден жамандык менен өтүшү мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт. 10 январда тынч мыйзам чегинде шайлоо болот депчи. Анан бир тобу сөзсүз билгениңди кылып ал деп ыргытышы да мүмкүн, чиймелеп салышы мүмкүн келген кишилер делечи. Андан кийин ушуну түшүнбөстүк менен макулда болушу мүмкүн бир топ элечи. Мына ал тургай депутаттар окубай кол койдук деп атышат да. Анан бул көпчүлүгү түшүнбөйт. Эгер бир кишинин эле ошол болсун деп эле ошонун артынан биз деген жогорку кеңештен кийин дагы талкуулап түгөрүп анан чампалаган бир баш мыйзамды кабыл алып калсак, бул беда, Путин айткандайчы. Канат ага, ушул коогалаңдын, ушундай өлкөдөгү кыйчалыш кырдаалдын жаралышына башына келе турган болсо, шайлоонун мыйзамсыздыгы келип чыкпадыбы? Анын катарында ошол баштапкы шайлоодо жеңишке жеткен 3 партиянын бир катары сиздердики Кыргызстан партиясы аталып атат. Деги эле сиз ошол партиянын лидери катары моралдык ушул партияңыздын, партия мүчөлөрүңүздөрдүн моралдык жоопкерчилигин кандай деп бизге сүрөттөп айтып бере алат элеңиз? Кантип ачыктайсыз? Эми ар бир нерсени же бирөөнү күнөөлөгөндүн астында бир кичине анализ жүрүш керек да. Мен сизге бир мындай эле суроо берсем, соңку мүнөтүбүз бүтүп бараткан экен. Бүтүн Кыргызстандагы бийликчил партия беле, мекенчил партиясы, оппозициялык малайда партиялар да турабы? Кыргызстан партиясы ошол партиялардын айырмасы 1,5% болду. Биринчиден, экинчиден, атайын мен Борбор шайлоо комиссиясына кат жолдодум. Ушу кайсы партия канча акт түзүлгөн экен деп. Кыргызстан партиянын үстүнөн акт бир бол менен ата мекендей бирдей түзүлгөн экен, ал эми республика партиясы бизден да көп түзүлгөн экен. Анан кийин бизден же бир акимибиз жок болсо, биздин шайлоо учурунда 10 чакты партиялаштарыбызды камады, милиция камады, УКМКга алып барып камады,
Биз дагы башка партиялардай болуп кысым, административдик ресурстун кысымын жоон терис менен сезип, ошон үчүн биз жанагы 9%-ын тегерегин алып атпайбызбы. Анда элдер болуп туруп 45-46 мандат албайт белек биз дагы. Канат ага, Кубанычбайга биздин студиябызга келип, күндүн окуясына жараша, кырдаалыга жараша өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, ойлоруңуздарды ортого салганыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Бизде Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаев мырза жана Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков агаларыбыз конокто болушту. Саламатта калыңыздар.